Нарында таңкы саат 7 эртең менен бир топ эле салкын болууда. Биз болсо калаанын Тоголок Молдо көчөсүндө турабыз. Бул даректе УТРКнын Нарын телерадио компаниясы жайгашкан. Азыр бул жака президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Сатаров Нурбек Бейшеналиевич келип, 1 саат бою кыргыз радиосуна маек берет. Андан соң дубан башчысынын бир күндүк иш күнүн ачык кабинет жоопкерчилик аймак медиа долбоорунун алкагында чагылдырып беребиз. Биз болсо радиодогу маектин алдында кыска суроолорубузду берип үлгүрүп калалы. Саламатсызбы, жакшысызбы? Кош келиңиз. Нурбек Бейшеналиевич, айтсаңыз, мына адатта күнүңүздөн тышкары бүгүн радиого маек берүү менен башталып атат. Негизи эле эртең мененкисин канчада турасыз? Иш күнүңүз канчага чейин созулат? Биздики эми эртең менен күнүгө 6-6:30 ошол кезде турабыз. Эртең менен эми бир аз өзүбүздүн ден соолукка да кичине бир 15-20 мүнөт бөлгөнгө аракет кылам. Вакыт болгон күндөрү. Таңкы көнүгүүлөр жасап, Таңкы көнүгүүлөр жасап, вакыт болсо ошол эшикке чыгып, сейилдеп кичине шаар ичине. Анан тамактануу, эртең мененки тамактануудан кийин эле жумушка жөнөйбүз. Кечкисин эми күнүгө эле 9-10суз андан эрте үйгө бармай жок. Анан көбүрөөк жумуш болгондо 12-1ге чейин иш алып барабыз. Көбүнчө эми облус чоң, өзүңүздөр билесиздер. Эки жака райондорго чыгабыз, иш сапарларга чыгабыз. Бошоп анан келгенден кийин кайра 6-7ден кийин олтуруп алып, анан баягы азыр эми документ жүргүзүү электрондук болгондуктан кечинде келип ошол документтерди карайм, кагаздарды карайм. Айрым учурларда ошол айрым кызматкерлер менен жетишпей калган иштерди ошо кечкисин алып барабыз да. Буга чейин баягы республиканын бир топ аймактарын барып кыдырып иштеп келдиңиз. Анан ары бери көчкөндө баягы үй бүлөгө эми мындай түнкү саат 1ге чейин иштеп атам деп атасыз. Ошол маалда үй бүлөгө кандай убакыт бөлүнүп атат? Анан республиканын башка аймактарына барганда баягы үй бүлөгө түйшүк болгон жокпу? Чынын айтканда түйшүгү бар, сөзсүз түрдө. Анан баягы мамлекеттик кызмат кылып, мамлекетте иштеп жаткандан кийин жеке жашооң өзүнчө бөлүнүп калат да. Ага көп көңүл бура албай каласың. Үй бүлөңө, жеке жашооңо дегендей. Ал сөзсүз түрдө анан ошо кызмат учуру менен өзүң айткандай көп жерде иштедик. Үй бүлөм деле көнүп калды. Чейрек кылым баягы немеге жумшалдык десек болот. Мамлекеттик кызматка, ошо окууну бүткөндөн баштап эле мамлекеттик кызматта келатабыз. Ошо менен көп мамлекеттик кызмат кызыктуу дагы, оор дагы учурлары бар. Бирок анын баарынан ошо чыдап аракет кылып иштеп келатабыз. Үй бүлөгө чынында оор болот. Алар дагы эми түшүнүү менен кабыл алып, жардам берип келатышат буюрса. Азыр эми эфирдин убактысы болуп калды. Сизге тунук эфир каалайлы. Андан кийин маегибизди уланталы, Жарайт, рахмат. Эң биринчиден аскер бөлүктү жаңы салуу боюнча толук каражатын чечип берди. Дубан башчысы облусту аткарылып жаткан жана алдыда жасала турчу иштер боюнча түз эфирде кенен маек берди. 1 саат аралыгында социалдык объектилердин курулушу, ирригация, жол тармагындагы жумуштар жана башка бир катар суроолор берилди. Эфир да соңуна чыгып калды. Күтүүсүз суроолор болгон жокпу? Эми баягы облустун эле көйгөйлөрү, баары эле мындай негизинен тааныш көйгөйлөр, баягы күнүмдүк маселелер, элдин суроосу деле ошол буга чейин көтөрүлүп келген эле көйгөй, негизги маселелер, суроолор берилди. Бул көйгөйлөр менен баягы күнүгө иш алып барып аткандан андай деле мындай оорчулук келген жок деп. Мен айтайын дегеним, өзгөчө да суроолор болуп калышы мүмкүн, ошонун баарына ачык жооп бергенге макулсузбу, даярсызбы? Толук бардык суроолорго жооп бергенге даяр. Анда уруксат болсо биз сиздин машинаңызга отуруп алалы. Келиңиздер. Бүгүн алгачкы иш жумуш эмнеден план кандай эле? Ар бир баягы күн тыкыр саат менен белгиленсе керек, Ооба, биз 5-күндөрү кийинки жуманын планын түзгөнгө аракет кылам. Көбүнчө баягы жарандарыбызды кабыл алуу болот, жолугушуулар болот. Анан сөзсүз түрдө ушул жуманын бир 3 күнүн аймактарга бөлөм да, райондорго. Алыска аймактарга баруу жана башкаларды пландайбыз. Бүгүнкү ишибиз эми эртең менен
ушул эки инвесторлорду кабыл алуу менен башталмак. Ушуну пландап койдук элек. Ушул Нарын шаарын кеңейтүү максатында өзүңүздөр билесиздер. Ушу аскер бөлүктөрдүн ордуна базар куруу жана башка иштер бар эле. Анан эң чоң ири болгон облуста дагы бир курулуш иши жүрүп атат. Бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Бул жерде дагы жумасына кеңешме өткөрүп, ошо куруучулар менен жолугушуулар өткөрүлүп турат. Бүгүн дагы ошолордун бирөөсү менен жолугушуу бар эле да. Инвестор деп калдык, Нурбек Бейшанович, анан ушул инвестиция жаатында Нарын облусунда кандай иштер аткарылып жатат? Инвестициянын көлөмү кандай болуп атат? Эми ачыгын айтканда Нарын облусуна башка аймактарга салыштырмалуу инвестиция тартуу мындай кыйын да. Эң негизгиси эле инвестор биринчи келип, аймактын өнүгүшүнө, калктын санына карайт экен. Мен ушуну байкадым. Анан бардык шартты түзгөнгө аракет кылабыз инвесторлор менен сүйлөшүүдө. Бирок ошол эле учурда көйгөйлөр менен биргеликте Нарын облусунда бул жакшы бир мындай мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эркин Нарын эркин экономикалык аймагы. Биз ушуну колдонуу менен чек ара аймагында жайгашкандыгыбыздан ушул мүмкүнчүлүктөр менен тартууга болуп атат да. Мына былтыркы жылы ушу Нарын шаарында эле бир 3-4 ишкана ачылып ишке берилип атат. Курулуш тармагында ушул жанагы жарыктандыруу, лед экрандап коебуз, ушуларды чыгаруучу ишканалар азыр Кудай буйрса жакын арада ушу ишке берилет болуп турат. Андан сырткары ушу көбүнчөсү курулуш материалдарын чыгаруучу ишканалар келди. Бир 5-6 чоң ири ишкана ачылды десек болот да. Анан былтыркы инвестициянын көлөмү менен быйылкы баягы айырмасы барбы? Өсүүдө, көбөйдүбү? Ооба, айырмасы бар сөзсүз түрдө. Былтыркы жылга салыштырмалуу 118% жаңылбасам ушундай көлөмдө инвестиция тартылды. Бул багытта бардык аракеттерди көрөбүз, инвестиция болмойун өнүгүү болбойт да облуста. Кандай ичине кирели? Жүрүңүздөр. Эми кадимки иш күнү башталды. Облус жетекчиси менен Борбордук аянтка келдик. Бул жерде бир катар мекемелер жана облустук администрация жайгашкан. Белгилей кетсек, быйыл аянт кооздолуп, имараттардын тышкы көрүнүштөрү жасалгаланган, заманбап жарыктар орнотулган, айрыкча кечкисин шаарга өзгөчө көрк берген жайга айланды. Облус башчысынын иш күнүнүн алгачкы иш чарасы чет элдик инвесторлорду кабыл алуу менен башталды. Мында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолундагы жумуштар боюнча талкуулар жүрүп жатат. Инвесторлор менен жолугушуу аяктап, дубан башчысы эл кыдырмай болду. Ал үчүн костюм-шымды чечип, ылайыктуу кийимге алмаштырып алды. Биз болсо учурду кармап, өлкө жетекчилиги кандай тапшырмаларды койгонун билүү үчүн суроолорду узаттык. Айтсаңыз, мына биз билгенден сиздин бул жака дубан башчы болуп келгениңизге бир жыл убакыт болуп калды, туура бир жыл болду окшойт. Негизи эле ушул президент сизди бул жака дайындап атканда кандай тапшырмаларды берди? Эң негизгиси эле ошол Нарындагы көйгөйлөрдү аныктоо, анан элдин турмуш шартын жакшыртуу багытында ошолорду тез арада чечүү тапшырмалары берилген бизге. Бул жерден баса белгилеп айтыш керек, эми ушул Нарын шаарына, анан Актала районуна көбүрөөк көңүл буруу тапшырмасы берилген. Былтыркы жылы десек болот, ошо кыш айларына чейин көбүнчөсүн ушу Нарын шаарын, анан Актала районун өнүктүрүү боюнча көбүрөөк иш алып бардык. Ал жерлерде Актала районунун көйгөйлөрүнүн көбүнчөсүн баягы жеткиргенге аракет кылдык президентибизге. Бирок бардык көйгөйлөрдү акча каражатынын суммасы көп болгондугуна карабастан бардыгын колдоп берди. Нарын шаарында да колдоп берди, анан Актала районунда да. Быйылкы жылы ушул сентябрь айларына чейин ушу Нарын шаарында, анан Актала районунда абдан чоң өзгөрүүлөр болот деп ишенем. Аны элибизде көрүп атат өздөрү дагы. Ар бир көйгөйдү ошо жеринде барып, эл менен жолугушуп, ошол элдер биринчи маселе ушулар эң негизги көйгөйлөр, көптөн бери чечилбей аткан көйгөйлөр деп көйгөйлөрдү аныктап алганбыз да. Мунун ичинде ирригация бар, кызмат көрсөтүүлөр бар, жерлерди трансформация турак жайлар үчүн
социалдык турак жайларды куруу, жолдорду куруу сыяктуу маселелер бар да. Анан мына ушул аткарылып аткан иштер боюнча президентибиз өзү да сизден мындай телефон аркылуу же кандайдыр бир байланышып отчетторун алып турабы? Сөзсүз түрдө президентибиз мындай жеткиликтүү деңгээлде бардык тапшырманы түз берип, анан түз маалымат алып турат ар дайым. Телефон менен, WhatsApp аркылуу кандай кырдаал болбосун, өзү түз тапшырма берет жана түз маалыматтарды алып турат да. Сиз жаш кезиңизден бери мына ушул Нарын облусунда эмгек кылып келатасыз. Районду да башкардыңыз, бул облустук администрацияда иштедиңиз. Анан дубан башчы болуп келгенде баягы сизди баягы көп эле тааныйт биякта. Анан жердешчилик кылып, балким тоң моюндук кылып, кээ бир айрым жетекчилер баягы өз эле бала деген сыяктуу кылып мындай бир тоготпостуктар болгон жокпу? Эми мамлекеттик кызматта баягы өзүнүн мамлекеттик кызматтын этикасы, субординация деген бар. Андай байкалган жок. Себеби ушул өзүң айткандай бул жакта баягы облустук администрацияда иштедим. Андан кийин ыйгар мукты өкүлдүн орун басары катары иштедим. Мындай мурунку иш деле улантып кеткендей сезилди, бирок ачык айтыш керек. Жалпы областтын түйшүгү абдан оор экен. Элдин түйшүгү мындай оор экен да. Мен ошону сездим. Жоопкерчилик абдан чоң. Эң биринчиден түз президентибиз ишенип жибергенден кийин эки маселе турду менде. Ошол президентибиздин ишеничин актоо, биринчиден ак кызмат кылып берүү. Анан экинчиден ушул элибиздин жашоосун жакшыртууга мүмкүнчүлүк берилип аткандыктан ошону баягы пайдаланып калуу, элибиздин жалпы эле облустун аймагын жакшыртып калуу, экономикасын жакшыртууга баягы аракеттерди көрүү деп. Бирок жана да айтып өттүм, абдан оор экен. Андан сырткары баягы өз жериңде иштеген дагы абдан оор да. Айрым учурларда баягы жаман көрүнөсүң көп кишиге, бир чечим кабыл алыш керек болот. Анан баягы бардыгы жактырбайт сөзсүз түрдө чечимдериңди. Айрымдарына, айрым жетекчилерге жакпаган чечимдер болушу мүмкүн. Баягы элдин талабын, жумуштун тартибин сакташ керек. Башынан ошол принципте карманам. Түшкүгө калаанын сырт жагындагы Сейил булак чөлкөмүнүн тургундары менен жолугушуу пландалган экен. Бул жердин тургундарынын каттоосу Нарын шаарына, ал эми жашаган аймагы Нарын районуна карап калган. Мында жашаган 25 үй бүлө толук эле Нарын шаарынын карамагына каратып берүүнү өтүнүштү. Ошондой эле бул жердеги үйлөр Нарын дарыясына жакын салынып калгандыктан дарыянын суусу барган сайын кооптуу болуп жатканын айтышты. Чакан конушта таза суу да жок, алыстан ташып ичишет. Мына ушул көйгөйлөрдү чечүү жолдору эл менен биргеликте талкууланды. Бул жер калктуу конуш эмес экен азыркы күндө. Дөбөлүү айыл аймагына караган менен бул химия менен биргеликте бул жер промзона болуп калыптыр да. Өндүрүш зонасы экен да сиздердин үйлөрчү. Азыр ошон үчүн документ бере албайт дагы экен үйлөргө. Айрым үйлөр бар экен, документ алып калган, бир 2-3 эле үй жүрөт го дейм. Анан калгандары ошо өндүрүш зонасы экен да. Муну биринчи трансформация кылыш керек. Анан ошону сурайын дегем силерден, макул болсоңор, анда шаардын аймагына кошуу боюнча иш алып барышыбыз керек бул аймакты. Бирок калктуу конуштун аймагын өзгөртүү бул мыйзам менен жүрөт. Өкмөттүн токтому менен кетпейт да. Жогорку кеңешке чейин барыш керек. Бул күз айларына чейин барабыз уже. Азыр жогорку кеңеш тарап кетет каникулга. Биз сентябрда киргизип калышыбыз керек да. 2 айыбыз бар экен. 2 айга чейин биз муну менен иштейли анда. УМЧС мурун тайынга айрылып келгенбиз. Жанагы суунун алдынан деп урап бери жакындап келип атат. Мурун алыс болчу. Мен ошончо жылдан бери билем да. Тор менен тосуп койчумун. 3-4 жылда бирден тордулан бери жылдырчу болдум. Бул боюнча ошо иш алып баратабыз аксакал. Бул боюнча 460 метрин биз баягы проектин жасатканбыз. Сметасы бүгүнкү күндө 143 миллион болгон. 460 метр жанагы паграндын баягы садиги курулуп атпайбы? Ошто мында бир кайрылган булуң бар, эңкейиш жер. Ошодон меден тартып туруп, мына жерде бир үйдүн сарайы бар, малканасы. Ошонун артына чейин келет да. Ошол жер баягы кыйшыйган жер мына түздөлөт да.
толук түрдө мындай 20 метр кирет. Анан биз экологиядан эме алганбыз. Жана мына чуңкурда Аксакал айткан баягы толуп калган жер бар да, эски нук. Ошол жерди алып, кайра бул бетондун артына таштамай болуп туруп эметкен да. суу ошого түшүп кетет анда. Мына жерде бир чоң таш бар, мына погран тушунда. Ошондон түздөлүп туруп, мына жерде мына столбаны артып калса керек. Теректин артып калат. Ошол жердеги мына бурулуш бар. Ошого түздөлүп 460 метри планга киргизип эметип атабыз да, ошончу. Рахмат. Азыр биз Аксакал бул жерде мындай экен, иш чарасы көп экен. Биз азыр проектсин бүт эмесин жасаттык. Конечно, бунун суммасы чоң. Ошонун акчаны, булактарын издөө эмелер жүрүп атат биз артанчы. Суунду баягы күнү тиги Пагран менен да сүйлөштүк. Пагран биз каалабайбыз баары суу чыгарат өздөрүнө. Ошол проектиге изменение киргизип бербейсиңерби деп Алмаз байке менен сүйлөштүк. Бир аз азыркы күндө ал жерге болжолду күнүнө 1 тонна же 2 тонна суу керек десе, бир аз кубаттуураан койсоңор, биз дагы бул жердегилер башка суу водозабор куруп отурбай, силерге кошулуулайлы дагы, силерден тыйын төлөп берип, абонент төлөмдөрүн. Бизге дагы ошол бир суу берсеңер, бир 28 үй бар, тегерде 5 служебный үй бар. Жалпы бир 35 абонент болот. Ал эми силер тияка куруп 100 метр бер жака биз дагы бир отдельно куруп отурбайт. Биз бирок капитал салымдар беренесине быйылка киргиздик, проектированиясына. Тех заданиянын баарын берип койдук. Жанагы аларга айтып атабыз азыр. Же тиги Паграндын ичинен суу алып чыгабыз, же жерден казып. Өзүм бул жака чыгып түштүм, бул жактын суусу болгудайм биз. Самотекке алып келе десек, могу Текесекердин башынан бир аз жакшы эмес экен, булак дебит өтө эле алыс экен да, 5-6 километр болуп кетет экен. Таза эмес дагы экен. Бир эле варианты жерди чукушубуз керек, же болбосо тиги Пагранга кошулуп алышыбыз керек. Буюрса проектсин азыр жасап атат, жанагы жердин. Жанагы биз дебит гана аныктап берсек, Пагран эгер берем десе, берет дем, эртең наоборот Паграндан киши барбы? Куруп берсин. Анан аны тейлөөсүн эртең шаарга өтсө, шаарга берсин, наоборот. Биз тейлеп беребиз да, Пагранды да абонент кылыпчы. Облус жетекчисинин иш күнү андан ары курулуш объектилеринде уланды. Нарын шаарынын кире беришинде салынып жаткан айланма жолго барып, куруучуларга сапатына көңүл буруп, ишти өз убагында бүткөрүүнү тапшырды. Ошондой эле бул аймакта президенттин турукташтыруу фондунан каражат бөлүнүп, долбоору башталган айыл чарба азыктары сактала турчу логистикалык борборду көрдү. Жер бар да биякта, могу 2 гектар жерде могу жер куруп кете беребиз. Анда куруп кете берет. Эми азырынча ушуга ылайыкташылган. Эми жетиштүү пока. Азырынча жетиштүү. Дуан башчысы бул күнү Куланак кесинин жана ал жерде курулуп жаткан ири каналдын жана дагы Нарын Байытов унаа жолунун курулушунда көрүп үлгүрдү. Мына азыр бир катар облуста жасалып жаткан ири объектилерди кыдырып чыктыңыз. Эртең менен эрте чыктык элек. 7-де азыр саат 5ке да жакындап калды. Негиз эле сурайын дегеним, Нарын элине кандай кызмат кылып атам деп ойлойсуз? Өзүңүздүн ишиңизге канчалык баа бересиз? Абдан оор суроо экен. Мен өзүмдүн оюмдагы каалаган нерсемди толук аткара албай атам. Анын үчүн ал эми айрым учурда каражатка же башка нерсеге барып такалышы мүмкүн. Бирок баягы мамлекет койгон, эл койгон талапты колуман келишинче, мүмкүнчүлүгүм жетишинче, билимим жетишинче аткарганга аракет кылып атам. Эми ал өзүбүзгө баа бергенде туура эмес болуп калат го дейм. Анын баасын эми кийин эл берер, иштеп бүткөндөн кийин. Мына ошентип таңдан кечке облус жетекчисинин түйшүктүү жана жоопкерчиликтүү жумушуна чогуу күбө болуп, биз жыйынтыктаган отурабыз. Ал эми Нурбек Бейшеналиевичтин жумушу дагы уланат. Президенттин тапшырмасы менен жакында эле өткөн элдик жыйында айтылган көйгөйлөр, маселелер облустук жана райондук мекеме жетекчилери менен дагы бир жолу талкууланып, жыйынтык чыгарылат. Ошондой эле жыйында эл ишине нааразы болгон айрым жетекчилерге элеген кызматынан бошотуу боюнча тиешелүү жактарга сунуштар берилет.